Qanday gana qiynalsa da o'shanda Жақшылап қарасаңар, мен экономист қатары өзіңізге қайырлы атам. Талас елі өзі саясатты башын тура шешкен ел болады. Мен burada көп жылдан бері саясатқа араласпай оқытушымын. Bir четте мен башында айтып келіп отам, жақсы оқығың келсе жаман айтпа дейді. Келешекте эмне кылып окат кылабыз, кантип коомдун аң сезимин көтөрөбүз. Мына ушунун негизинде туура сүйлөсөк, биз ушу тоңгулуктан чыккан турабыз. Саясатчылардын баарын өзүңөр билесиңер, алар деле кыргыздын балдары, мен ошолорду жаманчылык кылып ошолорго каршы чыгайын деп келген эмесмин. Булар эми көпчүлүгү саясаттын өнүгүү жагын жана дүйнөлүк ошонун экономикалык өнүгүү жагын туура эмес түшүнбөгөндүктөн мына бүгүнкү күнү өзлөрү бир аз адашып атат. Мен сырттан келатканда Кыргызстандын келечегине бычак салынып келатканын, экономиканын өнүкпөй атканын, ошонун негизинде жумуштун жогунан өзүмдүн карындаштарым, инилерим чет өлкөгө мусафир болуп кетип атканын көрүп, мына саясатка аралашууга өзүм муктаж болдум. Былтыр парламенттик шайлоого келгенде өзүм саясий тажрыйбам жок экенин, эл тааныбасын, артында турган такшалган командам жок экенин билип туруп, ошол парламентке катыштым, өзүмдүн жүзүмдү таанытып, саясатка биринчи кадам шилтеп алайын деп. Былтыр келатканда 18 сентябрда bir жумадан кийин Москвадан РИА Новостьтен өзүм отчет берип айткам. Ушундай кыйын кырдаалда 5-6 партия парламентке өтөт, коалиционный өкмөт түзүлүп, өздөрү чоң келишимге келе албай, экономика ушунчалык кыйын абалга келип такалат деп. Мына экономист катары айткан менин прогнозум туура келди. Муну мен бекер жерден айткан эмесмин. Эл кишине ушуну мен айткан сөздүн маанисин түшүнсүн. Саясаттын туура жолун таппасак кыйынчылыктан чыга албайбыз деп. Мына 1 жылда 60 миңден ашык өзүмдүн карындаш инилерим дагы мигрант болуп кетти. Муну эмне үчүн айтып атам? Мен өзүм мусафирчылыктан баштап чоңойгон жигитмин. Бул эмне экенин билем, түшүнөм. Эгер ошо элибиз, ошо менин карындаш инилерим кете берсе, мамлекеттин эң биринчи байлыгы бул эли болот. Анан гана жер байлыгы болот. Үчүнчүсү жана биздин географиялык мамлекеттин жайгалышы болот. Ошонун негизинде биз кошуна эл менен эмне кылып соода кылабыз? Кандай карым-катнаш кармайбыз? Мына ошондо гана экономика өнүгүп чыгат. Ушул үч байлыктын маанисин түшүнгөн, мамлекеттик башкаруу деңгээлинде ой жүгүргөн адамдар гана бүгүнкү кыйынчылыктан алып чыгалат. Азыр эми президенттик шайлоо деп чуркап атабыз. Былтыр 29 партия 120 депутаттан алып чуркап, 4000-5000 киши курнамыстык тууганчылыкта кылып чуркадык. Ары бери чуркап, баарыбыз аягында кээ бир аксакалдарым кайсы партияга салдың десе, билайын деген партияга салдым деп мейиз адашып калды. Мунусунда эми адашпагыла. 19 кандидат калыппыз, баарын тааныйсыңар, баары аттуу баштуу жигиттер. Асты 2 жолу министр болгон, депутат болгон. Ошондо жакшылап шайлабай тандагыла. Анткени бул өзүңөрдүн жанагы Кыргызстандын өзүңөрдүн үй-бүлөңөрдүн келечегине маанилүү, кийин ошонун тагдырын чече турган добушуңар болот. Муну эмне үчүн айтып атам? Демократия деген бул ар бир жарандын өзүнүн ой жүгүртүү, аң сезим деңгээлине жараша өзүнүн тагдырын, үй-бүлөсүнүн келечегин чече турган чечими болот. Биз болсо ошо 20 жылдын ичинде адашыппыз. Добушуң бер десе канча берет экен деп содалашып калыппыз. Мына ушинтип атып, мамлекет сатуу деген аз калыппыз. Ошону айтайын деп чабалактап чет өлкөдөн чуркап келдим. Эмне үчүн мунун баарын айтып атам? Ушунун маанисин туура түшүнбөсөк, биз эртең коомго туруктуулук саясат алып келе албайбыз. Качан коомго туруктуулук саясат алып келсек, бийликтин бутактарын бириктирсек, ошондо гана бизге ишеним келет. Ишеним келсе, бизге жанакы өндүрүштөр иштей турган каражат келет. Каражат келсе, ишкана ачылып, эл иш менен камсыз болуп, бизге мээнет келип, сыртка чыгып кеткен, жумуш иштеп кеткен өзүбүздүн биринчи байлыгыбыз элибиз кайтып келип, аймактарды өндүрүп, жол салып, темир жолдорду өзүбүз салып,
аэропортты өзүбүз салып, неберелерибиз короодо төрөлүп, ата энебиз жалгыз калбай, мына Кыргызстан гүлдөгөн бир жаңы өнө турган мамлекетке айланат. Бүгүнкү күнү тагдырга жараша ушу 20 жылдын ичинде мамлекет башкаруу деңгээлинде ой жүгүртүүнүн туура эместигинен кадыр баркыбыз кетти. Дүйнөдө шайлаган өкүлдөрүбүз грант сурап, кредит сурап, аберибизди кетирет, байкуш балдарыбыз кошун элдин босогосун сагалап жумуш издейбиз. Ушунун баарын карап туруп, саясатты түзөгөнгө жакшы жолго койбосок, Манасатам ойгонсо баарыбызды сабайт. Ал 6 айдан баштап баарыбыз чогулткан, биз жарым элибиз тентиттик. Ошо Манасатам ойгонбой сен турам. Биз кадыр бар түзөгүчү. Ойгонуп алса баарыбыз бирди көргөн турабыз. Мына ушунун да чындыкты айткандан коркпош керек. Мен ошон үчүн Кыргызстанга чындыктын урааны таанысын деп бир гана чындык сактап калат деп жана жазган сөзүмдүн мааниси ушундай болчу. Эмне үчүн кеч чыктым? Башкы мыйзамды карасам, биз жанагы бир жылдын ичинде партия түзгөнгө эле укугубуз бар экен. Жөндөн жөн эле туруштук бербей, эртеден кечке митинг кыла берсек, бурчакты ким өстүрөт, өкмөттү ким иштетет, муну да туура түшүнүш керек. Ошонун негизинде партия түзгөн иште жүрдүм бир жыл. Бүгүнкү күнү 30 миңден ашык мына партиябыздын мүчөлөрү турат. Эртең ачкы болсо эшигин жаап албай, мени тосуп алып, чогуу коомдун аңчысын көтөрөнгө жардам беребиз деп турат. Ошо партиялаштарыма рахмат. Бүгүн чогулуп келген элге рахмат. Андан кийин өзүм кылдаттык менен түз сүйлөп, бирөөнү жамандабай жүрдүм. Ошонун негизинде жана съездерди өткөзүп, шайлоо комитетинен каттасынан өттүк. Андан кийин өзүм чет өлкөдө жүрсөм да орусча унутуп калдыбы дейт, биринчи жазып коюптур. Кыргыздын тилин унутпап экзамен бердик. Анан 50 миң кол чогултуп берипсиңер, анын 50 миңден 47 миңи таза чыгып, мына бүгүнкү шайлоо комитетте биздин кылган эмгегибизди сыйлап калды. Андан кийин жанагы кандидаттардын ичине мени аралаштырып эсин тааныбай калбасын деп, бир сыйра сүрөттөрдүн ичинде 20-сына чейин тим койдум. Элибизде эстесин деп. Плакаттарга жазып коюптур. Көп жерден айтып атам. Мен коррупцияны жоготом деп. Мен айтат элем, мен коррупцияга барбайм деп жаса жакшы болот деп. Өзүм барбайм. Ошон үчүн мен муну талкалайм, мен муну оңдойм деген кишиге ишенбегиле. Экономиканы көтөрө турганда өзүңөрсүңөр, тынчтыкты алып келе турганда өзүңөр, коррупцияны жогото турганда эл өзү. Анткени ар бир жараны өзгөрүшүбүз керек. Бардык коомдо да күнөө бар. Элдин пейилине жараша жетекчилер келет дейт. Мына өзүбүздө адашкандын айна мына ушунга келип такалды. Ушунун баары жалпы элдин арасынан бардыгынан жана кечирим сураганда ошол болчу. Ушул саясаттын туура эмес жолуна түшүп, адашып кеткен өзүнүн бала уулдарын тентиген кыргыз кызымды, кыргыз элимди Кудай кечир деп баягында ошого айтылган өзүмдү да кечир деп Кудайдан сурандым. Кудай ушу бизге бир жакшы мээнет алып келип, Кыргызстан бир жакшы багытын өнүгө турган таап, эртең ушу ата-бабабыз калтырып кеткен жерди, Манасатамдын урпактарынын келечегин сактап калады. Сурооңор болсо мен даярмын. Алдыңарга өтүп келдим. Чоң рахмат. Эртең ушул саясаттын башкын бириктиргенге жардам бересиңер. Жок мырза, мен сизге суроом жок. Себеп дегенде теледебаттан, кечээки тегерек столдон абдан көрүлүп, баары түшүнүктүү, суроого сиз аябай так, туура жооп бердиңиз. Менин болгон сизге жакшы каалоо тилегим бар да. Мынакей төмөн жактан келатып, Чыңгыз Айтматов атында көчөдө Исхак Разаковдун жакшынакай жазылган сөзүн окудуңуз болуш керек. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деген жазылып турат. Мен ушул сөздү окуп, кече Темир абдан ойлонуп, ушуну мен сизден көрүп турам, Темирбек мырза. Сиз таза адамсыз. Сиз чет жактан жүрүп келдиңиз. Бул жакта эч кандай трайбализм, популизм, коррупция аралашкан жоксуз. Мен сизди ушу таза адам деп эсептеймин. Жана биздин Кыргызстандын коому буюрса, сиз бийликке келсеңиз таза болот, жана коом өнүгөт. Алдыдагы жакшынакай мына баштаган ишиңизге ийгилик каалайм, максат тилегиңизге жетиңиз. Рахмат. Рахмат. Бул мына жаш жигит экен. Кыргызда эки гана ыйык жери бар. Бирөө ысык көл, бирөө талас дейт. Мына өмүр баянын окуп, мага чейинки айткан жигит айткандай телевизордон көрүп абдан өзүм таңыркадым. Бул жигиттин келечеги бар. Мен айтайын дегеним мына ушул жаштыкка алдыртпай бийлик Кудай Таалам бир
мындай bir talap berip kalıp durup anam birlikte gelip kalsang en birinci karmay turgan nersen oşo tartip. Mana bizge Stalin gerek. Sovetler Soyuzu en gor uçurda Stalin 182 uluttun barın bir atenenin baldarına kıltırıp karmak kıyın soğuştu güçlü armiya Nemis armiyasını jengemiz. Jol sadagası. Temir izlep mekanın tıbağı kalktı oldu eкен de ana şergel tap, ana şergel partiyaga ötken men de. Men просто ошондон жакта. Ана bir yıl kalayım, şu prezident bolup kalsın buyursa, barыбыз жапа турмак жерден жабыла иштейбиz, ийгилик ишке. Светке кышында отуруш болот ба, саяндай болот. Бүт трансформатор күйүп кетет. Эгер сиз президент болуп калсаңыз, кандай эме кылайын деген. Бүгүнкү келип аткан кыйынчылыктын баары жанагы ата биз жанагы коомчулук байлыктын көлөмүнүн баарын урдаткандан ошону туура иштетпегенден болуп атат. Мурдагы Свет эмне Советтер Союзунда күлүп турчу. Убагында ошонун ремонтун кылып, ошонун станцияларын алмаштырып, жана коомдук байлыкка бюджет тапат. Ошондон бөлүнгөн каражаттар ошол аймактарга бөлүнүп, убагында каралып турчу. Мына бюджеттиктин баарын урдалып атып, коомдук байлыктын баарын бир аз анча-мынча кишилер бөлүнүп кеткен. Алар ошо түшүнбөктүн айынан элдин көлөмүндөгү коомдун талабындагы байлыктардын жоктугуна мына электричество эмес, мектепке да акча түшпөй калган, маданиятка да түшпөй калган, жана коопсуздукка да түшпөй калган. Ошонун баарын экономика деп айтат. Мен биринчи милдетим бийлик бул ким? Бийлик бул элдин ишеними. Мамлекет ким? Бул эл өзү. Ошон үчүн кайрылып айтканым ушул болчу. Мамлекет, бийлик деген өзүңөр болосуңар. Силердин ишенимиңерди алган киши ошол ишенимди актап, жана силердин сыйыңарга жете турган, умтулган жигит болот дедим. Байлык деп умтулбай, бийлик деп умтулбай, силердин сыйыңарга умтулуш керек. Сыйды силердин жана жашоо турмушуңарды оңдоп, кайгы мунуңарды чечип, эске сыртка кеткен биздин жанагы уул кыздарыңарды эстип келгенде гана ошондо жете алабыз. Менин биринчи максатым ошо сыйыңарга жетсем деп умтулуп атам. Көрөнөк акылың бар, жакшы жигит экенсиң. Бирок мен ойлоп атам, сен пока эл тааныбайт. Сен жангелдиң. Анан өтөсүң өтпөсүң мен гарантия бере албайм. Эгер бул эмес, кийинки шайлоодо эгер кое турган болсоң, сени толук менен колдоп беребиз. Азыр деле колдомокпуз. Бирок өтөсүң менен көз жетпейт. Ошон үчүн Атамбаевге кошуп берсең, ылайыктуу болот деп. Рахмат. Дагы суроо көтөрдү. Эми ар ким жеке ойго экзамен тапшыргандар баардыгы үзбөй келе атат. Биринчи суроо. Мына дебат башталган октябрга чейин эле реклама берип атат. Туура 20-сына келгенде реклама болуп калат да, сизди негедир телевизордон көрсөтүп. Андан кийин кайра 24-дүнөн баштап 27-сине чейин деп берип атат. Буга бул тоскончулукту деле көрүп атат. Анан кийин мынакей биз атса, кийинки агым ошондой көздөй ага Светке барып деле акча төлөсөң, РСКга төлөйсүң, ошонун ар бир кагазына 10 сомдон кошуп атат. Эл буну түшүнбөйт, аны эл билбейт. Мынакей Атамбаевдин деле канча эмелери турат, Мадумаровдун да канча афишалары турат. Сиз болсо мынакей чукул эле жерден келип калдыңыз. Чын эле сизди эл тааныбайт. Анан кийин ошо көрүп көрсүз. Ошо кийинки немелериңизде ушул арзанчылык болобу, Светтин биздин көйгөй свет, жол. Анан кийин билим дейбиз. Эмнегедир көп ушул маселеге эч ким кайрылбайт. Но мектептерди карасаңыз, даже мынакей жөнөкөй эле Көк Кашап деген мектепте сакалдар бул жерде өкмөт иштеген билет. Бир өкмөттүк менчик деген бир менчик бар болчу. Анан биз базар экономикасына өтүп, жеке менчикке жерди таратып берип, мекемелерди кылабыз. Эң биринчи берден бага жаштар, мен Талас облусу 3-чек айланан болом. Жаштар атынан сүйлөп коеюн. Эми берден бага таануу болгондо, эң биринчи таанымалдардан ким бизге жакшылык кылды? Мынакей Темирбек рахмат. Ушу тааныбаса, эч ким тааныбаса дачы, ушундай жаштар, мына жаштардын атынан жаштар көтөрүлө берсин. Тааныгандар билет саясатты. Кандай жешти, кандай ичишти, кандай сүйлөштү, алар кандай элди алдашты билет. Темирбекке биз сизди теледебаттан көрдүк. Сизге чоң рахмат. Мен кааларым ушул. Сиздин буюрса сиздин эмеңизди колдойбуз. Баарыбыз колдойбуз. Мына жаштардын баары көтөрүлүп атабыз.
мына Мекен ынтымагына биз бүт көтөрүп атабыз, жаштар болсун. Таныгандардан Мадумаров, Ташиевтер не кылышты булар? Алар не кылышты бизге? Андан көрө мына сиздерге рахмат, мына жаштарды көтөрүңүздөр. Жаштардын сөзүн сүйлөгүздөр. Эң биринчиден жаштардын сөзүн сүйлөп, жаштарды көтөрүңүздөр, биздин Кыргызстан соңолот. Тери Ташиевтер, Мадумаровтар булар эски бийликтер. Эски бийликтер. Анан сизге бир суроом бар да, ушу буйрса, мына Кудай буйрса, сиз президент болуп калсаңыз, жаштарга кандай эме кыласыздар, бүт көтөрөсүздөр, кандай? Ээрчитип алып сен эртең аким болосуң, анан бийликке кошулабыз деп адаштырып, жаштардын баарын саясатка. Кеч болсо мен эме Ташиев дегендерди, Мадумаров дегендер мына жерде карап отургандарым. Бүт жакшы суроону айттыңар. Деле мен ушуну талкалап берем, мен жасап берем деген кишиге ишенбегиле. Экономиканын баарын эл өзү көтөрөт. Коррупцияны эл өзү жоготот. Мунун туура жолун, туура чечимин айтып берген киши гана ушу Кыргызстандын коомчулугун оңдоп кетет. Жаштарды кандай талапка салыш керек? Мурда Советтер Союзу убагында көп жерден айтып калам. Анткени муну мисал кылып айтканым баарыңар билесиңер. Бул жолдор кайдан салынды? Экономиканын талабы болчу, зоотехник, агрономдор керек болчу, трактористтер керек болчу. Ошо экономиканын талабына жараша жанагы сельхоз институттар ачылчу, техникумдар ачылчу, медициналык учреждение ачылчу. Экономиканын талабы болмоюнча эч качан жаштар иш менен камсыз болбойт. Мына экономика баарын талкалап салып, жаштар окууну бүтөт. Окууну өткөндөн кийин эртеси дворник болуп эки жакка кетет. Мунун баары ушунчалык туура эмес иштелип чыккан. Кийин жанагы өкмөттүн өсө турган экономикалык багытын түшүнгөн адистер келгенде туура койгон талаптын негизинде жакшы өнүгүү программасын издеп чыгып, ошол жаштарды эртең иш менен камсыз кылуу өкмөттүн биринчи милдети. Мунун баарын айта берсек чоң жумуш. Мен азыр өзүм бийликте болгондон кийин көп мамлекеттик секретный кагаздардын колума тие элек. Жана коомдук байлыктардын таможнядан баштап электр энергия чейин каякка кетип аткан мен өзүм мүмкүнчүлүгүм жок. Ошон үчүн биринчи силердин алып аткан ишеним мага кадам шилтегөө уруксат берет. Ошол президенттик ишенимди алып алып, Мекен ынтымагы партиясы менен экинчи бийликтин бутагы парламенттин бетин түзөп, эки бийликтин бутагы менен аткаруу өкмөтүнө жакшы экономика түшүнгөн жаштарды алып келип, чет өлкөдө ишип коркуп келбей аткан өзүм окшогон чоң компания башкарган кыргыздын өкүлдөрүн алып келип, кыргыздын намысын көтөргөнгө колубуздан келген мүмкүнчүлүгүн салабыз. Жерибиз бар, ошолор ачылат, кайта жабылат. Биздин тургундардын көйгөйү болуп атат да. Сиз экономика жериндеги ачылып жаткан жер байлыктарына кандай көз караш менен карар элеңиз? Казганын көрдүңөрбү? Мен үчүн казышпайт. Экологический проблема болот. Жаратылыштын өзү суктанган, дүйнөнү акыл башкарып калган. Жанагы сотовый телефон Microsoft деген акчасынын баасы бизден кымбат. Биз болсо азыр кем байлык кеп калат. Көп жерден айтам, мына улуу Кытай элин айтып калабыз, бизге келип атат деп, тамак аш жетпей. Булар өзү экономиканын жолун таап, жанагы жеңил өндүрүш жагынан кийим өндүрүшүн тигип, мына баары ошолордун кийимдерин кийип, дүйнөгө товарлар чыга баштады. Булар газын сатып, нефтин сатып, шаарлардын астананы салып оңолуп атат. Биз эмне сатып атабыз? Биз эчтеке тапкан жокпуз, биз өзүбүздүн жаштарыбызды сатып калдык. Эң биринчи байлык элибизди сатып калдык. Ошондуктан биз дүйнөлүк соодого эмне менен чыга алабыз? Кайсы өндүрүш менен чыга алабыз? Мына бул экономика дейт. Былтыр дебаттын алтын бул анан кийин карала турган нерсе. Азыр бизде эртең жоопкерчилик келе турбаган ошонун мааниси. Assalomu alaykum. Tebrik ayga. Sizga bir menden atam so'radi. Муну сиз байлаштан жалгыз чыккан. Ошондуктан мен ойлоп атам, ал депутаттарга биринчи байлыкка барганда, биринчи бийликке барганда, экинчи бийликтин бутагын түзөш үчүн өзүмдүн экономикалык жактан, кесибим жагынан туура талап коем. Эртең силер мыйзам чыгаруу органы болуп иштегиле, бюджетный комитеттин председатели жөндөн-жөн министрлер чакырып, аткаруу комитетине мешайткенди токтоткула, болбосо элге кайрылып, биретке келгенге муктаж болом деп өзүмдүн президенттик кайрымымды болом. Эгер ошону аткарбай койсо, мага берген ишеним бул бийлик деген эмне? Бийлик деген бул президент эмес, силердин ишенимиңер. Ошону канчалык тазалык берсеңер, ошол тазалыкка силердин ишенимге таянган бир президент күчтүү болот. А эгер жанагы 200 кылып түнү менен протоколдор жасап,
Анан акча таратып келсе, Кыргызстан алакандай баарыбыз билебиз да. Эртең сен губернатор, сен аким болосуң деп келсе, анын баарын экономика жок болсо кыла албайт. Анан бир күнү талаш чыгат көтөрүлүп, бир күнү баткен чыгат, бир күнү. Ошон үчүн саясий туруктуулук келбейт. Ошон үчүн эл баары баш ийип, таза келиш керек да. Таза келген адамга баары баш ийип чыдап берет. Ошо жанагы 120 депутатты тартипке алып келиш үчүн, аткаруу өкмөт тартипке алып келиш үчүн. Мен ошон үчүн чуркап жүрөм. Тазалык менен келейин. Эч кимди алдабай, элдин ишени менен келейин. Эртең мен кайрылганда баардыгы көтөрүлүшкө чыкпай чыдап берет. Азыр бисмилла дегенде эле ак үйдү бир 60 аял тегерет, же иштетпейт, аяк башыбыз таппай калдык. Мына ошон үчүн силер канчалык жалпы аң сезим менен колдосоңор, аны тейлеп коюш бат эле. Берден Атамбаевдин алкатып атат. Мисалы бул нерселерди кошкоп кереги жок. Берден Атамбаев ушлоо качан кылса кылмак. Бирок сөз менен алдамай, акча менен жеңмей берди. Мод болуп калды. Саясатка да, парламентке дагы негизи булардын ишеничи кетип калды. Ушул алыстан келген жакшы муундарды колдоп, акчага алдырбай, жакшы президентти шайлоо элдин колунда, акчага алданбай, келечек биз үчүн. Атамбаевдер ушлоо качан кылса кылмак, эчтеке кыла алган жок. Айткан сөзүн бирине турган жок. Берден бири-бирин алдамай, нерсеге эл алданбай, жакшы талапкерди шайлоолорун мен тилектешмин. Мен сиздин партияңызды колдойм. Мен сизге бир суроом бар эле. Ушул канча президент болсо дагы ушул алтынды сиз деле алтын казуу эмесинен башка жолдор менен чыгып кетсе деле болот деген пикирден баары эле кен байлыкка асылат. Ушул кен байлыкка асылбай эле башка жолдор менен да экономиканы көтөрүп, коррупцияга кандай бөгөт коет алабыз? Ошол суроого так жооп берип койсоңуз. Көп деле күнөөлөп эле коелу. Берки Өмүрбек Черкешевди, Алмазбек Атамбаевди сыйлайм. Булар 15 жыл апайсыз жүрүп көп кыйынчылыктар көрүшкөн. Азыр деле жыргап аткан билбейм, өзү анткени бул мамлекетти башкарып кетиш, экономиканын жолун таап кетиш бул кыйын нерсе. Балким өздөрү да кыйналбашы керек. Эми аргасыздан саясаттан чыгыш да кыйын экен. Анан бирөөнө отуруп алып күнөөлөш кыйын. Мен башында жана Аксакал өзү суроо бергенден ошон үчүн жооп берип койдум. Эмне үчүн кошулбайм дегенденчи, бирөөнү жамандап айткан жокмун. Эми башында да айткам, алтынды казган менен эч ким байып кеткен жок. Алтыны жок эле байыган мамлекеттерди айтып коем, жана чөлдөн байыган адамдар. Биринчи байлык эл, адам ресурсу. Ошо чоң саясатка барган киши адамды ресурсун туура бөлүш керек. 10% айылды тейлейт, 10% коопсуздук тейлейт деп. Мына ошол кайсы адам ошо адамдык ресурсту туура колдонуп бөлүштүрсө, ошондо гана ошолор бирөөсү наука өтөт, бирөөсү деген жанагы ишмер жеңилөндүрүшүнөт, ошентип гана болот. Бирок биздин эң биринчи ресурсту айтайын, мен табигаттагы географиялык жайгаштыкты карап келсем, бизге биринчи саясат туруктуулук таап келиш керек. Туруктуулук келсе, бизге ишеним келип, биздин кадыр баракыбыз оңдоп, акыйкаттуу чынчыл өңгө десе бизге мейман келет. Эмне үчүн башында айтып кеттим менин. Биздин ар кайсы тоонун башында, кооздугу да бул дүйнөдө суктана турган жер. Ошону көргөн элге конок кылып тоссоңор тамагыңар жетпей калат. Сата албай аткан тамагыңарды. Ошолорду англисче, орусча сүйлөсөңөр, жаштар эртең Турцияда болуп, ошолорду тейлеп кадыр баркы көтөрүлүп калат. Ошолор келген өзүнүн каражаттарын таштап кетет. Биздин сувенирлерди сатып алат. Ошол жерге аэропорттор салынат, жолдор салынат. Ошондо биз табигатты бузбай, алтынды казбай, башка экономиканын өнүгүү жолун өтөбүз. Алтынды кийин согуш болсо казабыз, кыйынчылык барасак, азыр казбай да коелу. Үчүн ага биринчи шартын түзүш керек. Анан жанагы 2 айга көлгө барып түшүп келе туризм десек, бул туризм эмес. Ошол бизге шарт барбы? Туризм. Шарт бар, бирок бул жана мамлекет Кыргыз элине тартип керек деп атабыз. Сиз президент болуп калсаңыз, ошол тартипти чиновниктерден баштарып элеңиз же карапайым элден баштарып элеңиз? Өзүмдөн баш. Өмүрлүү бол. Ушул эл турган эл сиздин интервьюңузда телевизордон көрүп отуруп адам кубандыкта. Себеп дегенде ушунчалык ачык, таза бүт сонун программаларыңды айтып бердим Сегет Бурайым. Өмүрүң узун болсун. Жанагы айткан сөзүңдү Кудай колдосун. Сегет Бурайым. Бир болот. Мына жаштар. Мына көтөргүлө Сегет Бурайымды. Ойлаңдар. Түшүндүк Сегет Бурайым. Азыркы биз мамлекетте башкаруу системасы, парламент башкаруу системасы көзгө карашыңыз кандай?
маанилүү суроо. Азыр биз эми көп башкаруу систематикти басып өттүк. Эми мына таза парламенттик башкаруу системасына өттүк. Азыркы бийликке келген өкүлдөрдүн көпчүлүгү парламенттик болбойт экен, кайра президенттик өтөлүк деп сунуш кыла башташты. Мен сурайт элем баарыңардан, Курманбек Салишовдун бийлиги аз беле, эмне байып кеткен жокпуз? Ушуну бир ойлонду. Кеп президенттикте эмес болуп турат, парламенттикте эмес болуп. Значит, парламенттик на Сингапур деген өлкө ушунчалык өнүгүп, дүйнөнүн 7-чи экономикалык ордунда турат. Мен айтайын, бул 20 жылдан бери биз элди коомдук жанагы чечимге келгенде адаштырып, администрация ресурсту колдонуп, элдин добушун алдап алчубыз. Анан жана май чай берип, акча берип алдап алчубыз. Же болбосо эртең иш берем деп алдап алчубыз. Элдин баары алакандай эл билчи чын менен келбеген. Ошон үчүн баш иш эмес. Эң биринчиси чын эле жанагы өзүңдүн ички оюңду тунук айтып, мамлекеттин өсө турган жолун таза айтып, чын элдин ишенин алып келсең, эл чыдап берип, ошондо күчтүү бийлик келет. Президент болосуң, парламенттик болосуң. Биринчи гана ошондо келгенде, ошонун талабына жараша өзүбүздүн жана башкара турган мамлекеттик системасы ачылат. А эгер калп менен президенттик кылабызбы, парламенттик кылабызбы, кайра кубалайбыз, кетиребиз, ушул балекеттин башынан кутулбайбыз. Мен айтайын деген мындай болсо да, азыркы өкмөттү билесиз, өкмөткө күч берилген мыйзам боюнча, конституция боюнча да. Ошол эле өкмөттү парламент түзөт. Президенттин бул жерде ролун дагы билесиз. Ошо сиз айткан программаны ишке ашыра алабы? Ошо күчүңүз жетеби? Анда мен стратегиялык жагын айтып берейин, ачык эле. Саясатчы шайлоодон шайлоого чейин жашайт. Реформатор көпкө чейин жашайт. Ошондуктан биринчи келген ишеним бул президенттик шайлоодо реформанын башталышы. Эмне үчүн жана Мекен ынтымагы деген партияны ошо жаштарды чакырып улам-улам үгүттөп келдим. Экинчи кадамыбыз жана парламенттик бийликтин бутагын түзгө алып келиш. Эки бийликтин бутагы келсе, президенттик менен парламенттик келсе, аткаруу өкмөтүн түзгөнгө бизге жакшы мүмкүнчүлүк ачылат. Ошол жерге жакшы экономиканы түшүнгөн адистерди алып келип, коррупцияга малынмаган акыл эси түз адамдар менен ошолорго милдет коюп, биринчи милдети жалпы соода аймагындагы обороттун көтөрүлүшү, андан кийин жанагы инвестициялык көлөмүн көтөрүшү. Инвестициялык көлөмү көтөрүлсө, бизге ишканалар ачылып, эл иш менен камсыз кала баштайт. Акыркы күндөрү байкап атам, чет өлкөдөн кредит алып алып, ошону инвестиция деп айтабыз. Бул башкача. Инвестиция деген, кредит деген бул эки башка нерсе болот. Бул экономиканын жолунда элдин башын буруп, жана карызга батырып жүдөткөн нерсе. Мунун баарын кийин чоң жана консалтинг компания алып келип, биз өзүнүн программасынын негизинде чечебиз. Акыркы суроо. Эгерде президент болуп, Кудай каалап президент болуп калсаңыз, анда конституцияны өзгөрткөнгө барат экенсиз. Анткени өзүңүз айтып кеттиңиз, президенттик парламентти башкаруу деп, аны билесиз канча конституцияны өзгөртөт, бул элдин добушу кандай да бир жол бар да, билесиз. 50 миң, 300 миң кол топтоп элдин шайлоочуларын алып келгенде. Эми господин Мадумаров жердин баарын айтып жүрөт. Мен айтпадымбы? Биринчи бийликтин башташында реформа болсо, мен чоң партияны кармап турам. Партия келип, ошол парламентке келип, депутат болуп киришсе, мен бир четин айтып кетейин, көп партиялар бул жерде туура эмес түшүнгөн. Мен Америкага чейин барып, жанагы демократический республиканский партия, жана Парижде барып, жанагы Франциянын өнүккөн партиялар 60 жылдан бери ушу партиялар эмне үчүн чачырап кетпей, чогуу жүрөт деп карадым. Көрсөм мындай экен, бизде партиялардын көпчүлүгү бир акчасы бар кишинин артынан ээрчип алабыз. Акчасы түгөнгөнсө жамандап чыгабыз. Анан шайлоо келгенде чачабыз, зарплата төлөп. Бул партия эмес. Бул бир өзүнчө бир банда айтып коюн. Партия деген бул өзүнүн жана программанын ичинде, ошонун негизинде ар бир жаран кандай мамлекеттик система түзөбүз, кандай экономика түзөбүз. Ошол программанын ичинде ар бир үй бүлө өзүнүн келечегин көрөт. Ошон үчүн коомго катышып эртеден кечке чуркайт. А биздики болсо бирөөбүз өмүрлүк черке ишин өлөбүз деп чуркайбыз, бирөөбүз таш үй үчүн өлөбүз деп чуркайбыз, бирөөбүз Атамбаев өлөбүз чуркайбыз, бирөөбүз Асанбек үчүн деп. Ошон үчүн жанагы партиянын негизинде жазылган платформанын негизинде чуркап, коомдук аң сезимди колдой турган, эртең бийликке каршы профсоюз боло турган партия түзсөк, ошол партия парламентке жакшы депутаттарды алып келет. Ошондо ыймандуу депутаттар келип, жанагы сиздер айтып аткан ошол депутаттар чечет. Же ушу президентке баш ийип беребизби, же парламенттик деп. Азыркы күнү парламенттик мамлекет түзгөндө, конституцияны карап турсаңар, бисмилла деп келгенде биз конституцияны азыркы парламенттин өзү бузду. 5-чи статьясында 88-чи бөлүмүндө жазылып турат. Премьер-министр несет персональную ответственность. Это подразумевает, что он имеет право формировать кабинет министров и выступить программной речью. Этого не было, 3 партии сформировали и каждый раз делить портфели. Биз даже закон сыйлаганды унуттук. Ошон үчүн мен келгенде биринчи жолу 3 указ чыгарам. Биринчиси
акыйкат сотуна алып келип, сот реформасын анык иштеп чыгуу, ошол сот бийлигине президент да, өзүң да, жөнөкөй мугалим да баардыгыбыз бирдей баш ийбиз керек. Экинчи указыбыз жана маалымат жагындагы эгемендүүлүктү алып келип, ачык саясатты элдин баарына, бюджеттен баарына ачык айтышыбыз керек. Антпесе чын келген саясат чындыктан коркпойт. Мына ушунун баарын экинчи указ менен, үчүнчү указы коомдук бийликке келген жогорку бийликтеги адамдар жеке бийлик менен иштеге тыюу салынып, бир гана элдин тагдырын чече турган чоң аттанууга айланыш керек. Мына үчүнчү указдын негизинде кандай реформа өтөбүз, ошо биринчи кадам башталат. Мен дагы бир суроо бар эле. Булактын көзүн тазармайын жашоо оңолбойт дейт. Бул жерден баягы булактын көзүн тазалаш керек болуп атат да. Мен өзүм жеке оюмда анан баягы саясат деребиз. Мурунку саясаттар тойдук. Эң негизгиси мынау саясат көрө албаган нерселерди биз алып чыгуу жаштардын эмеси го дейм да. Ушундай мекен ынтымагын колдоп, бийлик ушу жаштарга жакшы өзүбүздүн Кыргызстандын экономикасын көтөрүп кетем деген жигиттерге, мырзаларга жол тоспой, жакшы жол менен алып чыгып, мынагу булактын көзү тазарман дейт, ушу Кыргызстандын экономикасын көтөрөм деген мекен ынтымагын Темирбек мырзадай нерселерди биз көтөрүп чыкканга элдин демилгеси керек го дейм. Анткени акчага алданбай, баарыбыз таза шайлоону, экономиканы көтөрүп алган, таза элдин биримдигин ойлогон, элди сыйлаган таза президентти шайлап алганга мен талас элиме кайрап элем. Ушундай инсандарды көтөрүп алалы, акчага алданбайлы. Мына акчага алданып келип отуруп, жер байлыгыбыздан канча деген нерселерден айрылдык. Анткени эл саясат түшүнөт. Айтпасак да азыр кичекей бала да түшүнөт да. Бирден бага үйүп да айтсак болот, сүйүп да айтсак болот дейт. Анткени мына Акаевдин дагы, Бакиевдин дагы бийлигине эл билет. Бардык акчага алданып, бардык нерсе мына айтпайлы, жер-жерди бар сатылды. Ушундай бага ат аталбаган, сырттан келген кыргыз элин көтөрүп алганда мекен антына Темирбек мырзаларды көтөрүп таза шайлоого аттаналы деген гана тилегим бар. Дагы суроолор барбы? Апаларымдан алло, кымбаттуу Темирбек мырза, мен бир суроо берип коеюн сизге. Айта бериңиз. Мына ушул шайлоодо, президенттик шайлоодо эси голосуңуз жетпей, өтпөй кала турган болсоңуз, сиз ушул кыргыз элине экономика боюнча бийликтин бутактарына жумушка орношуп иштеп кете алар белеңиз, же болбосо кайта Россияны карай кете бересизби? Ушул жагын кандай кыласыз? Жакшы суроо. Мен былтыр парламенттик шайлоого катышканда да ушундай суроону көп беришти. Парламенттик шайлоодон кийин Темирбек сиз кайра чет өлкөгө кетип калбайсыңар деп. Мен элдин баары Кыргызстанда кыйынчылык келип качып атканда Кыргыздын паспортун алып кайра келдим. Эч жака кеткен жокмун. Москвага келсем гастарбайтырмын. Мына партияны азыр бүгүнкү күнү мыйзам чегин бузбай, өзүм ошо түз жүргөнү менен мына 30 миңден ашык чоң партиянын мүчөсүн уюмун ачтым. Андан кийин жанагы биздин тышкы саясаттын негизинде чоң милдеттерди алганбыз, саясий жагынан да, каражат жагында. Ошо дүйнөлүк экономикалык форумдарга катышып, ошол каражаттын негизин милдеттерди кантип чечишке катышып келдим. Андан кийин биз саясий милдеттерди алганбыз, военный базалардан бери киргенбиз. Ошол чет өлкөнүн Европарламенттерине, Россиянын депутаттарына жолугуп, ошонун жолун кантип ачабыз деген чоң эмгекти бүтүрүп келдим. Ошонун баарын түшүнүп алып, мына азыр өзүм саясатка катуу башымды байлап отурам. Эч жака кетпеймин. Экономикага барып аралашыш үчүн биринчи ошо экономиканын чечимин туура жолго сала турган укугуң болуш керек. Анан жөн эле барып эле бир жерге губернатор болуп отура калсаң, эртең чайнап туруп жутуп ийсе, турмушка барып келген кыз келин болуп калат. Мен ойлоп атам, эгер программамды колдой турган болсо, чын эле депутаттар баардыгы кыргыз элинен ант берип туруп 5 жылга тийбейбиз, ошо реформаны башта десе, анда баштайбыз. А эгер эртең келип сен бир жерге барып зам министр болуп иштеп, биздин портфелди ташы десе, бара албайм. Мен bir-iki сөйкүү бурун теледебаттан көрүп, сиздин экономиканы да, политиканы дагы, юридический жактарын да баарын билип, жакшы баягы суроолорго жооп берип турганыңызды көрүп бир аз болдум. Мен биринчи суроом. Ногу бийлик башында отургандардын баарын тазалоо деген бул иллюстрация деп биздин Токчубек мырза чыкпады беле. Ушуга кандай карайсыз? Керекпи тазалоо? Анда жакшы айтайын, негизи эл башкарып, элдин келечегин сактайм деген киши мээримдүү киши болуш керек. Өзүмдүн элимди кырбайм деген киши болуш керек. Жана келаткан талапкерлердин баардыгы ушунчалык кабактары бүркөлүү, рекламаларда кып-кызыл болуп кан калп барган турат да.
Закон иллюстрации деген точный перевод с латыни означает жертвоприношение. Ала кандай 3,5 миллионду соттоп башын кессек эмне болуп кетебиз? Мен ойлоп атам, мунун негизинде жана акыйкат сотко алып келип, экономикалык ревизия жүргүзүп 5 жылдан бери коомдук байлыктар канча толунганын ачык саясаттын ишин элге жарыялап, ошо мыйзамдын чегинде жазасын көргөндөй кылыш керек. Ошондо гана экинчи ошолор саясатка баргандан качат, өзүмдүн ошо тазалыгымды, жаңылыгымды колдонуп туруп, ошол чындыктын негизинде элдин күчүн алып туруп, ошол биздин канча муундарды тентитип, канча мүлктү урдаткан, канча саясий милдеттерге сайган биздин саясатчыларды жазага тартсак, экинчи жана жаман жолго түшпөйбүз. Эгерде 20 жылдын ичинде бир жолу 2 саясатчы же 3 саясатчы жоопкерчиликке келгенде 29 партия чыкпайт болчу, 80 кандидат чыкпайт болчу. Жалаң ушу башаламан жоопкерчилик жогунан мына ушул кыйынчылыкка келип, мен өзүм карындаштарым кошуна элдин коросун чыпырып жүрөт. Мен ойлоп атам, бул мыйзам өзү чегин алып келип, кийин бардыгын ордуна коебуз. Ишин төрагасы. Менин 4 суроом бар. Биринчи, кайсы кодекс менен сот мүчөлөрүн тандап алатасыңар? Армияга бараканда да тишине чейин карайт. Ошонуңар кайда десем мыйзамда жок. Экинчиси, сот бийлигине шайлана турган адамдардын социалдык пакеттери кандай? Зарплатасы 15-20 миң сомдон ачык өлүп калат го дедим. Үчүнчүсү, сот бийлигине бара турган адамдар, ошо элдин тагдырын чече турган адамдар, ошонун жеке коопсуздугу кайсы мыйзамда каралган? Эртең жана апелляционный уголовный иштерди караса бирөө өлтүрүп кетет го, ошолорду ким кайтарат десем, ал да каралган эмес. Анан эң башкысы мен айттым, эми бери ачкада өлүмдөн коркпогон соттор бардыр Кыргызстанда. Эми жергиликтүү сот менен жогорку соттун жоопкерчилиги кайсы мыйзамда каралган? Эгер жергиликтүү соттун мүчөсү туура эмес иш карап койсо, адамдын тагдырын сындырып коюп, жогорку кеңеш, жогорку сот туура эмес десе, ошо жогорку ылдыйкы соттун мүчөсү жүрө береби же дагы эле бирөөнүн тагдырын сындыра береби? Кайсы жерде каралган? Андан да негизгиси, силер конституционный сутту жеп койдуңар. Конституционный палата кылып койсуңар. Эртең президент менен жогорку соттун өкөсү мафия болуп кетсе, кайсы жака кайрылат эл? Же элге кайрылабы, же третий сутка, ушунун баары мыйзамыңарда каралбаптыр. Ушунун баарын мыйзамда тууралап чыкпасаңар, сот реформаңар болбойт. Анан эң эле башкысы, карганын көзүн карга чокпойт дейт. Мурдагы 20 жылда туура эмес иштерди кылган сот бийликтин мүчөлөрү экинчи кайра ушуга барга тыюу салыныш керек. Бираздан кийин айтып калышты, биз мынча сотту кайдан табабыз деп силер айтканда 420 сотту. Айттым, нотариальный конторада, аудиторский контролдордо, адвокатский конторада, чет өлкөдө юридический академик кыргыздын жаштары толуп атат. Эмне десиз жана биздин саясатчылардай болуп эле биз кетсек эле кыргыздар ач калат дегенде силер кетсеңер сот бийлиги иштебей калат деп коркутасыңар. Толтура деп айттым. Ошондон кийин Роза жекебиз 2 күндөн указ чыгып, Кыргызстан баары дүңгүрөп эле сот реформасы туура эмес деп 2 айдан бери тытышып атышат. Өзүң окшогон небир муктарлар жанагы айтып аткан майстров деп атпайсыңбы? Ошол жакта иштейт экенбизсиң бала, Кыргызстанда. Эми ушул кокус президент болуп калса, Кудай көрүп. Ошол жаштарды тартып келет билем. Мына Грузияда баарыбыз эле билет болуш керек. Ушунчалык оңолду Грузияда. 23 жаштан өйдө көздөй бүт министрлерди которду 35-ке чейин. Чет мамлекеттеги жанагы олигархтарына келди, экономист мыкты. Азыр мына оңолуп атат. А биздики канча жыл болду мына? 20 жылдан бери жалаң эл өскөндүгүн өзү кесип келатат. Ушуга мен андай жаштарды тартып келем тыштагы. Ата жакшы суроо бердиңер. Бирок бул реформа сразу болуп кетти деп айтпайм. Жана иним жакшы суроо болуп кетти. Биринчи бийликтин бутагы ушу күздө башталса, Кудай берип чечими келеби аны бир өзү Кудай карап турат. Бийликтин бутактарынын ортосунда 1-2 жыл аябай тытыш болот. Анткени муну 20 жылда ушунчалык кыйынчылыкка алып келдик. Анан Кыргыздын бир жакшы макалы бар. Күздүккө барган уй мал болбойт деп. Ошон үчүн музоо багыш керек. Жаш адистерди алып келип, чет өлкөдө мага окшогон менден да акылман, менден да тың жигиттериңер бар. Бирок мен кичине бир Афганистанга барып, кичине акыл эсим кыскараак болсо деп коркпой келдим. Мен ошолорго шарт түзөйүн. Закон о защите молодого специалиста деген закон турат. Ошону чыгарып, ошол инилериме кайрылып, чакырып келип, Кыргызстанды бакыла. Ар бир ушу Кыргызстандын мөңгүсүнүн суусун ичип төрөлгөнбүз. Баарыңардын парзыңар бергиле, ошо акылыңарды кошуп бергиле деп президент болосуңбу, парламентке барасың, чакырып атып, элге иштеткенге аракет кылам. Assalamu alaikum Темирбек мырза. Мен сизге суроом мындай да. Мынагу сизди жанатан бери тиякта жүрдү. Бул элдин башына кыймыл түшкөндө, кыйынчылык түшкөндө жок деп атат. Ошол сиз эгер президент болуп калсаңыз, аппаратка кандай кайрат элегиз? Мен суроом ушунда.
эми ушул сөздү көрө окат менен кеткен билим алайын деп. Өзүңдүн курсагын тойгузбаган адам бирөөнү бакпайт. Ар бир адам өзүнө жардам бербейинче эч ким ага жардам бербейт. Мына ошол көрө окатын өзүмдө кичинекей өзүмдүн окатымды түзөйүн деп адам болуп чоң ишкананын жетекчиси болуп тажрыйбалык чакты убакыт өттү. Саясатты ойлогон эмесмин. Анан карасам Кыргызстан кыйналып, ошо өзүм окшогон жаштар эли кетип атканын көрүп туруп, кыргыз деген парзымды унутуп, эстеп, мына билип туруп келбей койсом уятпа деп, мына азыр келдим. Мен өзүмдүн чет өлкөдө жакшы туруктуу жетишкен өзүмдүн турмушум бар болчу. Ошол жерде чет өлкөгө кеткен балдардын саны 1 миллион экен. 20 жылдын ичинде ошо туруктуу жумушумду таштап 1 миллион ичинен жалгыз келиптим. Ошо өзүмдү ушу Кыргызстандын кыйналып аткан жерине, саясаттын ыңгайсыз жерине алып келип эмне кылам? Мен алып келген жүрөгүмдөгү 2 күрөш алып келди. Бирөөсү барба дейт, дагы бир Мерседес алып Европада жүрө бер, Москвада жүрө бер. Бирөөсү айтат, кыргыз деген намыс кетип калды. Кыргыздын кызы эркектин даратканасын жууп калды. Балаңа мактан албай калдың. Баары Темирбек. Ушуну токтот, пейилин оңдо дейт. Ушу 2 күрөшүм алып келди. Эгер гүлдөп атып бийликке келгим келсе, мына өзүңөрдүн кулуңар менен мен чогулгам, чоң бийликте жүрөт. Мен ошо жанагы шайлоо кеткен акчаны бир четин берип койсом, бечак өкмөткө кирип кетмекмин. Байлык десем, ошо шайлоо кеткен акчаны коротпой, мына азыр Москвада чалчактап жүрө бермекмин. Мына ошонун айынан келген үчүн туура көргүлө. Туура көрбөсөңөр урушкыла. Рахмат, рахмат. Анан мунугу эл үчүн айткандай, элибиз, жерибиз немет жүрбөйбү, Россияда, Казакстанда жүрбөйбү? Ошолорду чакырганга, завод, фабрика куралганга алыңыз барбы? Рахмат. Анда айткой, мен чет өлкөдө мындай ишканаларды ачканда, жакшы өнүккөн, ошо элдин тагдырын ойлогон өлкөнүн мүчөлөрү завод ачайын десең, жол салып келип берет. Электричество алып келип берет. 2-3 жыл налогтон бошотуп берет. А Кыргызстанга бисмилла деп келсең, чеберден тожо алып акчаңды алып алат экен. Ошондуктан биринчи саясаттын башын түзөш керек экен, ошо иштетпей аткан. Көп жерден тамаша кылып аян дебаттанда айттым. Даже эли батпай кыйналып аткан жери аз Кытай элине да жетекчилери үй бүлөсү ишкана ачса 3 жыл эч ким барбайт экен, тамак тапканда сүйнөт экен. Бизди пеш атар электи 5 контроль келет экен, 5 эле кыргыздын баласы. Ушул коррупцияны жоготмоюнча, ушу өкмөттүн жүзүн ачмайынча эч качан инвестиция келбейт. Бул калп. Инвестиция келмек турсун, ушу кыргыздын чоңойгон балдары качып кетип атат, поездго отурушуп. Мына ошон үчүн саясатчы болууга муктаж болдум. Мына сыртта жүрөбүз, сырттан келдиңиз. Мына сыртта деген канча деген кыргыздын жаштары бар, билими бар дегендей. Ошол сыртта жүргөн билимин башка мамлекет жатпай, ушул Кыргызстанга жакшынакай билимин төгөм деген инсандар көп. Ошолордун башын кошуп, сиз президент болуп калсаңыз, ошолордун жакшынакай Кыргызстан үчүн таза команда куруп, таза Кыргызстан үчүн, эл үчүн иштейин деген сиздин оюңуз кандай дейм да. Анан экинчиден суроом менен мына талас элине көйгөн нерсени ачыш керек. Кандай талапкер болсо дагы сөздүн ачыгын ачыш керек да. Анан мына быйыл негизи талас элинде негизи эле кыйынчылык, кризис десем мен жаңылышпайм. Мына Казакстан таможня союзга Кыргызстан кире албай калды берден. Картошка мына 5 сом болуп, мына негизи эле элдин көйгөй кыйын. Сиз президент болуп калсаңыз, ушул нерселерге кандай карайт элеңиз? Мисалы бизде бар ачык айтыш керек. Мамлекеттен эл өйдө. Мамлекет жарды болуп атат да. Элди соруп аткан саясаттан кутулабызбы же кутулбайбыз деген суроомда берден мына ачыгын ачыш керек. Сиз президент болуп мына биринчи элди көтөрүш керек деп, элди көтөрө аласызбы деген оюм бар да. Мына таможня союзга киресте мына картошкалардын баары быйыл мына 5 сомдон болуп атат. Ушуга сиздин кандай көз карашыңыз бар? Жакшы суроо. Мен эмне үчүн саясаттан баштадым? Бул бийлик жөн жерден келе калган жок, ал деле кыргыздын кулундары да. Ашын тойын жеп, көпүрө салып берем десе сүйүнүп, трансформатор коюп берем десе сүйүнүп чуркаган өзүбүз болчубуз да. Мен эмне үчүн ушу 20 жылда келип эли адашып кеткен элди көтөрүп кыйын экенин түшүнүп турам. Мен уже бүгүнкү талаш жергесинде айтып жүрөм. Бүгүн 4-чү чогулушум. Мындан бир 5-6 жыл мурун өзүмдүн бир тууганым Москвага чалган. Депутат болот элем, акча берип турчу деп. Депутат болсоң элге чыгып сүйлөбөйсүңбү? Акчанын эмне кереги бар десем, жок мен бирөөнө кум шекер алып беришим керек, бирөөнө көпүрө салып беришим керек деп. 300 000 доллар сураган. Анан мен өзүм принципиальный балам, бербей койгом. Черчиллче элге сүйлөп, элди көтөрүп бийликке бар депчи. Анан кантип бересиң деп сынап сүйлөсөм, тияка жетип алсам эптеп таап берем кайда депчи. Мына ошонун баарын жана өзүң айтып аткан кыйынчылык мына ушунун айынан келди. Элдин адашканы, ошо өзүңөрдүн эле тууганчылык кылып атып мына ушул күнгө келип буздук.
Мына ошонун негизинен биринчи иним саясаттын башын жалпы саясий туруктуулук алып келиш керек. Эртең жана өзүңөр айткандай, өзү жана жалпы элдин астынан милдет алганда коомдук байлыктын көлөмүн көтөрүүгө умтулуш керек. Бир гана жолу бар. Байлык деп умтулбаш керек, бийлик деп умтулбаш керек, элдин сыйын алайын деп умтулуш керек. Элдин сыйын кантип умтуласың? Элге жана татыктуу жашоо берип, элге бияка шарт түзсөң, ошондо жанагы эки жака жеткен индерин жумуш издеп кетти да, бияка келет. Мына ошондо гана сыйын аласың. Эгер жалпы турмушту көтөрүп сыйын алсаң, ал сыйын алган кишиге мүлктүн да кереги жок. Келе жаткан жерде той болот, кийиз чачып. Ал кайда жүрсө кадыр барып жүрөт. Бийликке умтулган аксакалдарыбыз байкуш аман эле болсун. Болгон ушул азыркы президенттик шайлоо болуп атыр да. Анан ушул шайлоо таза өтөт деп ишенесизби? Муну айтайын дегеним өткөндө дебаттын экинчи күнүндө Турсунбай Бакир уулу Аксакал айтты. Азыркы бийликтин административдик ресурстарды кандай кылып колдонуп атканын. Муну мен өзүм айылдык кеңештин депутаты катары бир-эки фактыга күбө болуп атырмын, ошол себептен айтып атырмын да. Эгерде ошондой болсо, башка бир карапайым элдин голостору күйүп кетет го. Буга кандай карайсыз? Кандай чара көрүш керек буга өз? Бул эмне деп суроо бериңер. Мен башында бай айтпадым, 5 партия келет деп. Эми экинчи прогнозумду айтайын. Бардыгы азыркы чуркап жүргөндөрдүн көбү эле чынын айтсак, мурдагы ушу саясаттын тарбиясын көргөн адамдар. Анан жанагы мен жерде угуп калып атам, сен мага бийлик берем, муну берем, бирөөнө орден берем деп, бирөөсүнө мында 1000 сом берем, 15 голос алып кел деп. Мына ошентип келген бийлик көп туруктуулук алып келе албайт. Анткени эгер саясий туруктуулук алып келбесе экономика өспөйт. Ошонун негизинде эртең кайра да көтөрүлүп чыгат. Азыр мына көрүп атасыңар, мурдагы саясатка катышкандын баардыгынын ишеними жок калып, акыркы куралын колдоно баштады. Бул эмне? Мисалы үчүн бул жерде эжекейлердин кичинекей баласы уктап атпайса, шайтан келди деп свет өчүрүйсе, одеялды жамылып уктап калат. Ошол сыяктуу бирөөсү жүрөт, мага бербесең эле ташы их менен мадымарып алып кетет деп. Ал өкө чуркап жүрөт, бизге бербесең эле түндүктүн желмогуз алып кетет деп. Мына ушинткенден көрө андан көрө 4 кишини отставка кетиргенге, пенсияга чыганга жардам бергиле. Кыргыз элди бөлбөгөнгө аракет кылгыла. Эгер мен түшүнүп атам, кимиси келбесин, саясий туруктуулук келбейт, саясий туруктуулук келсе экономика өспөйт. Экономика өспөсө, дагы бир балекет менен Кыргызстан бир чоң бир бычактын бизине такалат деп корком. Эгер дагы бир чоң тытыш чыгып кетсе, жана балканский проблема билесиңер, голубой каскалар келет. Биздин Кыргызстан только кыргыздарга кирет. Эгер Кыргызстан жоголуп кетсе, жер дүйнөдө согуштун баары тамак үчүн, суу үчүн болуп келген. Жана биздин мүлк, биздин мөңгүлөр сүйүнүп Кудай деп башка элдер алат. Ошон үчүн баарыңар аң сезимдерди таза ойготуп, ошентип айткан, ошентип сунуш кылган саясатчылардан жакшылык күтпөгүлө. Өзүңөрдүн ойлонуп туруп, үйлөрүңөр үчүн аң сезимиңер менен жакшы ошолорду туура жолго салганга аракет кыла. Мен да жалгыз эчтеке кылбайм. Жерек болсом таяк болгула. Өзүңөр депутат болуп жүрсүңөр, ошону акырын түз жолго түздөп, баардыгыбыз ушу акыл эсибизди ойготолу. Антпесе мен коркконум мына ушул жалаңтын куякка такай турган бир жаман нышан келтет. Эгер аялың кечкеле арак ичкен жинди дей берсең, арак ичкен жинди болуп кетесиң. Жакшылыкты көбүрөөк сүйлөп, элги жакшылыкка үгүттөйлү. Коюңуз. Муну аз киши ар бирин ойлой бериңиз. Ар бири 3 киши келген. Бизден бала акыра бар, келинчектер келбей калды. Аны муну болду ушул. Сиз үчүн биз неметебиз? Ак жолуңуз ачылсын, Темке. Биздин президент ким? Темирбек! 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 Рахмат. Биздин Кыргызстанда деле саясатчы жок. Бул шайлоодон шайлоого жашаган интригандар. Мен үчүн саясатчы Черчилль. Ментимир Шаймиев кадимкидей Татарстанды тытышып аткан жеринен багып, бүгүн пенсияга чыгып, мына саясатчы болуп отур. Мына ошонун негизин ойлоп атам. Баардыгыбыз саясатчы болбой, реформатор болуп, эртең элдин сыйын ала турган киши болсун. Ошондо гана Жусуп Абдырахмандын намына жетебиз. Баардыгыбыз балдарды чыгырып келип, Кыргызстанды каналдарын салып, жолдорун салып, маңдай терис түргөнгө аракет кылалы. Черчилль убагында, согуш убагында айтыптыр. Урматтуу, уважаемый Черчилль, что тут своим сунуш кылам? Мен суроо берейин. Мына күнтөр жерде, күнтөр бүгүн жер жөнүндө Бул саясат келечекти мен мындай келишимдерге каршымын. Анткени эртең ким жоопкерлерин да билбейм. Эгер ошо жоопкерчилик мен анткени бизде ливидный доля алып кетишип атыр да. Күнтөр 20 жылдын ичинде дауышын кайталанып да. Ошондо сиз эгер президент болсоңуз
Анда уруксат берсеңер, апаларыма, эжекелериме чоң рахмат. Силердин өзүңөрдүн жана Темирбек уулум, ана айтканың так болсун, башың дайым сак болсун. Менин айтарым, Таласка келгениңе байланыштуу, сени мына сатабыздын арбагы колдоп бак консун. Жакшы мейман тез кетет дейт, уруксат берилет. Чоң рахмат. Анан кийин жанагы жерге келип алып туруп губернатор келбеди деген сөзгө мен чычалап айтып атам. Антпесем болбойт. Мына бул жерде немелердин баары отурат. Мен бул жерге 27 жолу келдим. Анан мен Молдокенин үйүнө келбей калып турмун. Аны үчүн кечирип коюңуз. Менин сиздер жакшы рахмат.